акыркы алдындагы Кезектеги сессиянын күн тартибинде 8 маселе каралды. Эң алгач Ош шаарынын мэриясы 9 айдын жыйынтыгы боюнча депутаттарга отчет берди. Анда социалдык экономикалык абалы жана бюджеттин аткарылуусу боюнча пандемия учурундагы шаар калкынын саламаттыгын сактоо жана социалдык коргоо тармагындагы көрүлүп жаткан чаралар жөнүндөгү маселелер талкууланды. Даже мына жапалактар, гусактарды койбогон, биз просто өзүбүздү биз жаап жүрөбүз. Биз учукпай жүрөбүз водоканал. Жыйынтыгында сессияга катышкан 33 элекүлдүн 29-у Ош шаардык мэриясынын 9 айлык жумушун канааттандырарлык деп токтом кабыл алды. Болгону жергиликтүү бюджет гана толук аткарылбай калган. 2,5 айга жакын көп ишканалар, өндүрүш ишканалар бүгүнкүгө чейин иштебей турат. Ошон үчүн жергиликтүү бюджеттин аткарылышы мына 76,7% аткарылды. Мындай жатканда планга бүгүнкү күнгө 102 миллион сомго аз аткарылып атат. Бирок биз ошого карабастан салык кызматы менен атайын жыйындарды өткөзүп, мына жыл аягына чейин көмүскө салыктардын үстүндө ушу жашырылган салыктарды боюнча, мындай топтоо боюнча иштерди алып баруу боюнча тапшырма бердик. Эгерде суу жетишсиз болуп аткан болсо, сиздер мына шаардагы көп кабаттуу үйлөргө баарына заключение берип атасыңар, текстиль суу менен камсыз калып атасыңар. Андай маселе болбош керек. Суу жокму? Мындан сырткары сессияда жол, жаратылыш газы сыяктуу социалдык маселелер көтөрүлдү. Депутаттар шаардык суу чарба башкармалыгын сындап, таза суу жеткирүүдө кемчиликтер бар экенин айтышты. Питьевой суу азыр дүйнөнүн 3төн 2/2 правильно. Көп мамлекеттерде биз ошонун ичинде эми эл бара-бара көбөйүп атат. Мындай внутренний миграция көбөйүп атат, потребление көбөйүп атат. Элдер жакшы жашап кетип атат. Кудай ашур байып кетти деген алыспыз. Бирок водопотребление көбөйүп атат. Аристондор, автомойкалар көбөйүп атат. Алардын баары мына этаж үйлөр салынып атат. Алардын баары градосоветтен өтүп, шаардан чечим кабыл алгандан биз беребиз. Мындан бир нече күн мурда Кыргыз текстиль ишканасы Ош шаарынын мэриясынан жер тилкесин базар баасынан дээрлик 30 эсе арзан сатып алган деп кылмыш козголгон. Башкы прокуратура 25 гектар жер тилкесин сатууда 70 миллион сомдон ашык зыян келтиргенин аныктаган. Аталган маселеге шаардык кеңештин депутаттары да кызыгып суроолорун берди. Анан бул боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Ушул муниципалдык умес аркылуу, ишкана аркылуу атайын баягы көз карандысыз баягы оценщиктерге оценить эткенде мындай баалаган ошол жерде. Анан ошол боюнча булар ошол баа боюнча атайын түз жерди сатканда. Эми бул боюнча мен айтып кетет элем, атайын укук коргоо органдары иш алып барып атат. Эгер мындай мыйзам бузуу боло турган болсо, аны сот аркылуу ошол жоопко тартылат деп ойлойм да. Эгер Ал эми депутат Абдысаид Каримбеков китепканаларды жабуу тууралуу сунушун айтып, анысы социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Кийинчерээк Каримбеков соц тармактан кайрылуу жасап, оюн туура эмес жеткирип алганын билдирген. Пикиринде эски китепканалардын баарын жаңы форматка өткөрүү керек. Жаңы формат кандай формат? Электрондоштуруу. Мына азыр башталып атпайбы? Акырындык менен. Бирок акырындык эмес, тездик менен башташыбыз керек. Анан бүгүнкү күндө мисалы адамдар бүгүн көчүп келе аткан муунду айталы, кандай китептерди окуп атат? Көбүнчө бизнес багытындагы, психология багытындагы, өзүн өнүктүрүү багытындагы, же болбосо ошол интеллигенттер өзүгө ылайыктуу жаңы литератураларды окуп атышат. А биз китепканаларга барсаңыз 60-жылдагы, 50-жылдагы, 80-жылдагы китептер турат. Анан чын эле ошол жердеги жашоочулар кайрыла берет. Чын эле ушул маселе көтөрүлө берет, бирок сыбайт да. Анан алардын деле баягы көйгөйү бар да, жебеген самсалап пут төлөп атабыз дегендечи. Урматтуу ысы экен, бирок жакшы сыбайт экен да. Шаардык кеңештин кезектеги сессиясында кышка даярдык, жылуулук жана электр энергиясы боюнча талкуулар жүрүп, тийиштүү кызматтарга тапшырмалар берилди. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.